Биз дайыма ушундай акча кошумча чыкканда токтом менен бекитишибиз керекпи же бул биздин демилгебиз болуп турабы? Жок, бул өкмөттүн демилгеси. Исак Абсаматович, бул бюджеттик резервден болгон, мамлекеттик бюджеттик резервден болгон үчүн Жогорку Кеңештин макулдугу керек. Баягында көчмөн оюндарга 30 миллион долларга жакын чыгарганда бизден ушундай токтом чыккан эмес го? Ал кошумча акча каражат болгон, кошумча акча каражат бюджет комитетинин макулдугу менен кете берет. Менимче анда мындай туура эмес да, биз өкмөт бизден уруксат сурагансып калган акчаны өзү бергөндө, балким өкмөткө эле калтырып койсок кандай болот? Же сөзсүз ушундай болуш керекпи? Бул эми Исак Абсаматович, бул акча каражат мамлекеттик бюджет резерв, бюджеттик кодексте так жазылганда ал жерде ушул Жогорку Кеңештин макулдугу жана токтому керек депчи. Минфин түшүндүрүп бере алабы? Каржы министринин. Да, урматтуу Исхак мырза, бул жана айтып кеткендей 23 берененин негизинде бюджетти бекитип бергениңиздерде 18 жылдын бюджетинде сиздер ошол мамлекеттик бюджеттик резервде 500 миллион сомдук ал булагы бар, бюджетте каралган. Ошондуктан бул Жогорку Кеңештин токтому менен гана макулдашууга жатат. Ал эми жана сиз айтып кеткен кошумча акчалар ал тийиштүү профилдик комитеттен чыгып, эгерде биз ошол булагын тапсак, ал бюджетте каралбаган суммалар. Сиздер бекитип берген ошол текущий жылга бекитилбеген учурда ошондой болот. Мисалы үчүн ТБАден түшкөн 2 миллион долларды аны биз деле бюджетте бекитип кошумча сураган жоксуңар бизден уруксат. Мектепке жиберген акча. Же биз макулдук бергенбиз буга? Ал кошумча кетип аткан, кошумча түшкөн булактардын кетирилип сарпталып аткан чыгымдар алар комитеттин чечиминин негизинде гана колдонулат. Өкмөттүн буйругу чыгып, бюджет жана финансы комитетинин чечиминин негизинде гана колдонулат. Мындай болуп атат, анда 500 миллион сомго резервдик фондго биз жалпы Жогорку Кеңеш уруксат беришибиз керек. Ал эми миллиарддаган сомго комитеттин уруксаты жетет экен да. Ушундай болуп турабы? Бюджеттик кодекстин жобосуна ушундай болуп турат ошондой. Да, туура айтасыз. Анан дагы жеке сизге кайрылуу. Мен Исхак мырза дебей эле же Исхак Абсаматович же жолдош депутат деп койсоңуз мен сизге мырза эмесмин. Болуп турбу? Рахмат.